ич каткандан жаман оору деги эле жок болсо керек. Баардык оорунун башы ич каткан болот. Ич катып, анан өз убагы менен чыкпагандан кийин баардык уу заттардын баары канга чыгып, анан кан аркылуу баардык органдарга барып, анан ошентип баардык нерсе ошондон башталат. Анан туугандар, азыркы мезгилде Кыргызстанда аябай көбөйгөн экен. 2 кишинин бири эле ушу ичим каткан дейт. Менин группама катталып, азыркы мезгилде ичип аткандардын 99 эмес 100 эле проценти азыр ушундай положительный результат алгандарын жазышат, ыраазычылыктарын билдирип, ушундай ичибиз. Кээ бирөөлөр жазып атат, эле бала кезимден катчу эле мен мына 40ка 50ге чыктым, 60ка чыктым. Азыр ушу 2 жума 3 жума ичкенден кийин эле жок болуп кетти деп. Кээ бирөөлөр 1 айдан кийин, кээ бирөөлөр 2 айдан кийин, 3 айга жетпейт да. Бир дагы ич каткан мага жардам берген жок деп эч ким айта элек. Ошол ич каткан боюнча сиздер ушу видео керек деп эсептесеңиздер, комментарийга жазып кетиңиздер, керек деп. Мен өзүнчө дагы видео тартып коеюн. Бир эле толук жок кыла турган бул камсут. Камсут эмне экендигин билгиңиздер келсе, YouTube'да пайдалуу канал деп жазсаңыздар, ошол жерде менин видеолорум чыгат, ошолорду көрсөңүздөр түшүнүктүү болот.